Саламатсыздарбы, Чындык каналынын көрөрмандары, эфирде кырдаал берүүсү жана мен аны Шайыргүл Расилбек кыз алып барам. Кереметтүү Кыргызстаныбыздын келечегине кайдыгер эмес инсандарды биз менен болуңуздар демекчимин. Биздин бүгүнкү кырдаалдын коногу элибизге белгилүү акын, сатирик Рахман Разыков агай болмокчу. Саламатсызбы агай, кош келипсиз биздин студиябызга. Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Сизге эң эле алгачкы сурообуз мындай болмокчу. Агай, азыркы бийлик жаңы баш мыйзамдын жол жобосун талкуулап, Конституциялык кеңешме өз ишин баштады. Буга эл арасында ар кандай пикирлер айтылууда. Ал эми сиздин буга көз карашыңыз, пикириңиз кандай? Биринчиден мындай да, Конституциялык кеңешме түзүлүп, ушул мыйзам долбоорун талкуулай башташты. Аны эл катары мен деле карап угуп атам. Бир кызык нерсе болуп атат да. Өзү биринчи Конституциялык кеңешме долбоорду иштеп чыгыш керек эле. Ал талкууланыш керек эле, калчанып, изделип, сунуштарды алып, алымча кошумчасы менен даярдап туруп, анан элге алып чыгыш керек эле да. Биз биринчи Конституцияны кимдир бирөө жазып, авторун азырга чейин таппай атышат. Эч ким мойнуна албай атат, мен жаздым деп. Элдин баары 80 депутат жазды деп атат. Бирок 80 депутат дагы биз жаздык деген жок. Анын төртөө мен такыр эле кол койгон эмесмин деп чыгып кетип калды. Бүгүн анын ээси ким экенин билбей атабыз, каерде жазылганын билбейбиз. Анан алып чыгып алып талкуулап атабыз. Бул баары мыйзамга тескери келип атат да. Тескери жана биринчи самолеттен секирип туруп, анан парашюткана деп издеп аткандай болуп атабыз азырчы. Эми кандай болсо да болуп атат. Бул биздеги болуп аткан азыркы мыйзамсыз аракеттер биздин кошуна мамлекеттер, дүйнө эли көпчүлүк карап турат да, кыргыздар бул эмне кылып атат? Бул кандай болот? Булар мыйзамды биринчи жазып алып, анан талкууга алып чыгып талкуулап атат. Парламент сунуштаган деп. Мыйзам боюнча парламент сунуштаган долбоорго өзгөртүү киргизгенге болбойт. Эгер өзгөртүү киргизбегенге болбосо, биз эмнени талкуулап атабыз азырчы? Анан мен оюмча мындай болуп калды, бул эптеп эле ошону талкууладык деп анан алып барып бир айдан кийин муну коомдук угууга алып чыгыш керек. Коомдук угуу биздин мыйзамда бул 6 ай болуш керек. Анан биз 6 айды каяктан табабыз? Эгерде биз бул мыйзамды референдум аркылуу шайлоо менен чогуу өткөзөбүз десек. Мындай бир немелер бар да, баягы нестыковка деп коет да, баягыдайчы. Же буну эптеп зордоп өткөзөбүз. Эми буга чейин деле канча мыйзамдарды бузуп атабыз. Азыр дагы бузса өзү мыйзам өзү бузулбаш керек да. Эгер ал бузулган болсо, улам бузула берет да. Бир статьяны бузсаң, экинчисин бузасың, анан үчүнчүсүн бузасың. Азыр мындай деген талкуулар болуп атат. Эмне болуптур эми? Биз конституциясы жок деле жашабадык беле? 5 жыл жоготуп жүрүп деле жашай бериппиз го. Анан кийин таап алдык го. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок да. Эми азыр эле келип ушу мыйзам бузулуп калды, конституция бузулуп атат, туура келбей атат деген сөздөрдү айтып атасыңар деп атат. Мейли. Биз өзүбүздүн ичибизде мүмкүн боло берер. Бирок биз мамлекет катары башка мамлекеттер менен чогуу жашайбыз да. Дүйнө мамлекеттер менен биз байланышта турабыз да. Биздин ошол мамлекеттерди менен түзүлгөн келишимдер биздин баш мыйзамга байланган да. Анда алар бизди кандай адам деп түшүнүп калат? Бул кандай мамлекет? Булар менен эртең сүйлөшсөк болобу же болбойбу деген сөз чыгып атат азырчы. Мыйзам бул мындай болуш керек да. Мыйзам бул жөн эле жазылып калган нерсе болуш керек. Ал мыйзам мындай карапайым адамдар аны иштеп атканын сезиш керек да. Бир мындай нерсе болгон. Эсимде жок. Швецияда же Швейцарияда унутуп атам азыр. Сокурлар жөнүндө мыйзам кабыл алыш керек болуп калганда, депутаттардын көздөрүн бир күн эртеден кечке чейин байлап койгон экен. Сокур болуп жүрүшүптүр да. Таяк менен кадимкидей. Неге десе, сокур болуп көрбөгөн адам сокурлар жөнүндө мыйзам жаза албайт депчи. Бул өтө мындай туура мындай жасалган нерсе экен да. Бүгүн кандай болуп атат бүгүн? Мыйзамды жазып аткандар башка бирөөлөр,
аны менен жашап аткан эл башка да. Бизде көпчүлүк учурда ошол мыйзам жөнөкөй элдин мындай муктаждыгына туура келбей калат да. Мен Кытайда бир мындай практиканы көрүп калдым. Үрүмчү сууарда бир орун басар министр бир досум бар эле, уйгур жигит. Бир жолу Кытайга барганда ошол досумдун үйүнө бардым. Барсам, ал жок экен. Каякта десем, айылга иштегени кетти деди. Бешкент деген бир өтө бир мындай алыскы бир айылдын ичинде бир ушундай бир айыл өкмөт кошулган жер бар экен. Шаң деп коюшат алар. Анан ал эмне кызматтан түшүп калдыбы десем, жок. Кызматта турган эле орун басар министр ошол айылга кетиптир. Анан мен кызык, бизде министрлер айылга кетпейт да. Алар билбейт даже айыл каерде бар экенин ошон. Анан кызыгып бир жолдош балдарым алып ошол Бешкент деген жерге издеп бардым да. Барсам, ошол айыл өкмөткө окшогон бир өтө аркада калган бир айыл экен. Ошол жерде жашай турган жер кылып коюптур. Аяка киргенге да болбойт дейт, мага киргенге болбойт дейт, сүйлөшкөнгө да болбойт дейт. Мен бу жерде иштейм, ошол жерде жатам, ушул айылда айылдын эли менен жашап иштейт экен. Эмне биякта жүрөсүң десем, мына элдин жашоосу кандай болуп атканын, мыйзамдар кандай иштеп атканын, эл менен кошо жүрүп, анан ушул жерде ошол өздөрү жазган мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп кошо аткарып, анан кийин бир жылдан кийин отчет тапшырат экен да. Онлайн ошол жерде телевидение аркылуу, интернет аркылуу собранияларга катыша берет экен. Кадимкидей эле ишин жүргүзө берет экен, бирок ошол жерде жашайт экен. Анан кандайдыр бир проекттерди баштап, бир жылдын ичинде бүтүрөт экен. Бул баштаганда кандай? Ошол жер алып, бир жерден аны трансформер сагылдыртып, же бир нерсе куруп, же кандай башка. Ошол кыскасы айылдын эли баштан өткөзүп аткан жашоо турмуштун бардык мындай тепкичтерин эл менен кошо басып өтөт экен. Аны кылып атканда өзүнүн министрлигин пайдаланбайт экен. Көрдүңбү, ал жөнөкөй адам катары. Мен министрлерден балан биздикилер министр келип калса эле акимдин баары ошол жерде, айыл өкмөттүн баары ошол жерде кой союп жүрө берет. Кандай эмес. Элдердин колунан тамак алып жегенге болбойт экен. Мүмкүн эмес. Конокко барыш биякта турсун. Биз менен зорго бир ушул неменин жанына бир кичинекей тамак жей турган жерге барып, ошол жерден да тамак жеп отура албай, мага туура келбейт, мыйзамга туура келбейт деп. Ошентип иштешет экен. Анан мен ушуну аябай мындай туура көрдүм да, туура көрдүм. Мына биздин мыйзам жазып иштеп аткан жанагы бийликтеги отурган аткаруу бийлиги ошо министрлер же башка бирөөлөрдү элдин ичине жөнөтүп жүрсең, барып мына ишти бүтүрүп келгин депчи. Көрөт элем да ол мыйзам кандай иштебей атканычы бүгүн. Карапайым эл ошону мындай өзүнүн немесине өткөзүп атышат да. Элдин жанагы ишеними кетип, эмнеге мындай деген суроого жооп таппай атканы дагы ошондойн да. Ошон үчүн бул мыйзамдар ушундай жазылыш керек. Ар бир карапайым адамга ал мындай пайдасын тийгизе турган деңгээлде болуш керек да. Элдер кыйналбаш керек. Элдер билиш керек уште. Ар кандай чиновник, ар кандай кызматта отурган адам, ал чиновник эмес, ал ошол элге кызмат кылганы отурганын билиш керек да. Ушундай бир мыйзам болуш керек да. Эми булар канчалык деңгээлде бул мыйзам жазылып атат билбейм, бирок мен ошондой ойлойт элем. Ошондой Кытайдын практикасы бул өтө жакшы практика да. Бизде да ошондой кылыш керек да. Чоң рахмат. Анда экинчи суроого өтөлү. Экинчи сурообуз так. Азыркы учурда бизде жакында президенттик шайлоо болот. Ага талапкерлердин саны 50-гө жакындап калды. 50-гө жакын болду. Мындай сан биздин кошуналарда эч болгон эмес да. Ооба. Анан биз азыр алардын астында күлкү болуп аткан жокпузбу? Эми мындай болуп атат да, 50 эмес, бир 63-кө барган, мен билишимче. Анан кайра азайып отуруп, иргеп дагы 10 чакысын алып коюп, анан 50ден арақ бирагында калыптырбыз. Анан чындап эле бул бир мындай таң кала турган нерсе да. Мамлекеттин башчысы болом деген адам эмнеге коюп атасың десе, өткөндө болгон. Убактылуу ишим жок эле, ошон үчүн коюп атам.
иши жок үчүн мамлекеттин башчысы болуп иштеп туруш керек экен да. Өзү бул мыйзам кандай? Арыз берип катталдың, ким барып арыз берсе президент болгонго мыйзам боюнча укугу бар деп жазылган да, ошон үчүн барып берип атат, анан БШК алып атат. Мен ошого түшүнбөйм да. Не кереги бар ушундай нерсени кылыштынчы өзү. Булардын бардыгы, булардын бир эртең президенттикке барса бир 10 барат. Же 15 барат, билбейм. Ну 50 эмес да. Анан ушунча адамды каттап БШК. Анын документтерин текшерип, арыз берген адам бул соттолгонбу, соттолгон эмеспи, мурда түрмөдө отурганбы, отурган эмеспи, кыскасы ушунун баардыгын тактап чыгып, булардын башка кыла турган иши жок дейм да БШКнынчы. Анан көрө мыйзамды башкачараак кылса болбойбу? Мисалы үчүн президентке баргындагы ошо төгө турган 1 миллион күрөнү банкка төгүп, акчаны төккөндүгүн тууралуу справканы алып келип, арызыңды жазып алып келип, БШКга тапшыр деп койсок эле бүттү. Жанагы 63 барбайт эргечи. Себайда жөн эле жүрүшөт. Мен билем кээ бир менин досторумду. Өзүмдү өзүм реклама кылып коеюн деп атам, бекер реклама экен, ошон үчүн жүрөм деп жүрөт. Ушуну мамлекет ушуга акыл жетпейт аба. Оңдосоң ушуларды оңдо, мындай элдин башын айланпай турган кылып, эгер 1 миллион күрөн төгө турган адам барып банкка төккөн болсо, демек ал чындап эле президентке талапкерлигин кое турган адам да. Жөн эледен барып төгө бербейт да анчы. Себеби эртең мына списокти тактап атабыз, мынанча адам катталды, мынанча адам каттап атабыз, катталды. Анан кийин экинчи жолу айтабыз, эми барып акчаны төгүп кел дейбиз. Дегенде эле жанагы биз каттап, жанагынча жазган, текшерген адамдын каякта иштегени, өмүр баяны тууралуу о кагаздын баары жокко чыгат да, анан болду, мен акчам жок, ошон үчүн катталбай калдым дейт. Ошон үчүн биз нарагынан эле баштабайлыбы дейм да. Кандай дейсиң, туурабы? Акчаң бар, катыш болсо башым оорутпа деш керек да. Муну мен Жамбыл досум дагы ошоко барып президент болгондо катталып алып, азыр кече чалып келбейсиң десем, жол кирем жок болуп атат, кетейин десем, жол кире таба алсам кетип калам деп атат мына. Анан эмне кылдым десем, мен зато дейт, мен канча жолу интервью бердим дейт, журналисттер келип сага ошогондор сурап атат, Жамбыл ака президент болсоңуз эмне кыласыз десе, ал отуруп алып өзүнүн оюн айтып атат. Мен деген мындай кылам, акча чыгарам, айтып атпы кече. Ар бир айылга бирден банк ачыш керек деп атат. Кыскасы ушундай. Эми аны катталбай эле айтса болот да. Мисалы үчүн мына мен айтып атам го, катталбай эле, же мен сөз катталбалын айтышым керек беле. Ушуга окшогон мыйзамда бир жаман көп туура эмес нерселер бар да. Ушундай нерселерди оңдош керек менимче. Ошондо жакшы мыйзам болот да. Президент деген бул оюнчук нерсе эмес да. Президент деген жөн эле жүргөн адам болбойт. Ал деген ошондой даярдыктарды өткөн, ошондой сабаттуу, эл аралык маселелерди билген, дүйнөлүк саясатты билген, көрөңгөсү бийик, боло берсин президент, катталсын, бирок боло тургандар катталсын да. Жөн эле башыбызды оорутуп, элдин башын оорутуп, анан мен президент болот элем да, анан жүрө бербейм. Мурдакы БШКнын мүчөсү Атыр Абдырахматова айтып жатат да, Мадымаров өзү мыйзамдуулукту талап кылып жатып, бирок өзү мыйзамды бузуп жатат депчи күнөөлөп жатат да, күнөө коюп. Мен бул ушу суроону туура айттың. Мен ушул Атыр Абдырахматованы айткым келет. Мен юрист эмесмин. Мен анчалык деңгээлде мыйзамды билбейм. Бул кызды кече ушул Бүтүн Кыргызстан Союз партиясы соттошуп, БШК жанагы Турсунбай Бакырулунун арызы боюнча ыз ачуу болгондо бүт Кыргызстан тааныды да. Ошол кыз тикесинен тик туруп, ошол мыйзам бузулду, Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого катышыш керек деп турган элдин баары билет. Тим эле муну Курманжан Датка деп да чыгышты. Ой, мына чындыкты чыркырап ушул кыз туруп берди депчи. Анысына рахмат. Бирок мен түшүнбөгөнүм, азыркы айтып аткан сөздөр бул бир топ болуп калды. Атыр Абдырахматованын берген эфиринде. Ошону айтып атканда мен угуп карап отуруп таң калдым да, бул кандай, бул кыз бул мыйзамды билбейби чындап эле, же билип туруп атайлап кылып атабы? Же бирөөнүн буйругун аткарып атабы деген ойго кетип калдым да. Себеби мындай да. Президенттикке катталган Мадымаров Москвага учуп кетип калды. Так?
бул Москвага барып келүүсүн бардыгын өзүнүн шайлоо фондунан чыгымдаш керек эле. Бул мыйзамсыз болду. Ошон үчүн мен азыр керек болсо сотко берип туруп, Мадумаровду алдырып саламын деп атат. Талапкерликтен алдырып салам деп. Айланайын. Эми мыйзамда андай жазылып турбайт да. Мыйзамда башкача жазылып турат да. Мен бул сөздүгүн атайын ачып окудум. Мен өзү ал мыйзамды эле окуп, мындай бир беренелерине эле карап, кайсында эмне деп жазылганын кызыкпайм. Мен юрист болбогондон кийин анан мындай шарт болуп калганда карайт экенсиң да, бул акыры эмне болду? Кантип эле Мадумаров ушуну билбей калды деп. Көрсө андай эмес экен. Арызды ким берсе эле ал эле катталган деле ал катталып калбайт экен. Арызды мына 64 3 адам берип атат го. Анан алар катталды деп эсептелбейт экен. Ал жөн эле өзүнүн оюн билдирди. Мен президент болоюн деп ойлоп атам деп арызын жазып берди, бышка каттап койду, бүттү. Качан гана жанагы мен айтып аткан 1 миллиондоп барып күрөөнү төгүп 30 000 колду чогултуп алып барып Бышкага тапшыргандан кийин Бышка сени каттап, анан сага күбөлүктү берип, мына сен президентке катталдың дегенден кийин ошонон кийинки кыймыл аракеттердин бардыгы ошол Атыра Абдырахматова айткандай бардыгы президенттин шайлоо фондунан жумшалып иштетилиш керек экен. Эми андай болгон жок да. Анан ушунун баарын эмнеге мынтип алып чыгыш керек эле билбейм. Ушуну кантип билбей калса болот? Бул мүмкүн эмес да. Ошон үчүн баягы бир талаш боюнча эки юристтин эки башка пикири бар дейт го. Бул ушундай нерсе экен да, ушул баягы орустар закон это дышло, куда повернуло, оттуда вышло деп коюшат го. Каяка бурсаң боло берет дегенде. Ошон үчүн кандай талкалап этсе боло берет экен. Бирок андай деңгээлдеги кызга мындай жөнөкөй нерсеге муну жөнүндө отурган юрист эмес, айылда отургандар деле билет экен. Жөн аксакалдар менен сүйлөшсөң деле ойлонойм, бул кандай деген нерсе деп атышат да. Аксакалдар менен сүйлөшүп отурсаң айтат, бул андай эмес да, арыз жазып койгон киши эле катталды болбойт да. Муну биз билебиз дейт. Анан ошондой мыйзамды чагып аткан, ошондой тыкылдаган кызыбыз кантип билбей калды, мен түшүнбөй атам да. Өзү мындай болушу мүмкүн. Бул шайлоонун астында ар кандай шайтан оюндар болуп атат. Кимдир бирөөнүн буйрутмасын аткарышы мүмкүн. Азыр ушу талапкерлер деле өздөрү президент болуп өтпөшүн билет, 100% билет. Бирок кандайдыр бир буйрук, кандайдыр бир келишимдер менен кимдир бирөөнүн добушторун бөлүп берип кызмат кылып атат бир жактарга. Эгер ушундай кызмат кылып турсаң, анан сени биз кийин бир чоң кызматтарга коебуз деген бир мындай сунуштар болбосо керек. Ошону аткарып коюп атышат. Алар ойлойт, муну эч ким билбей атат, мен эле акылдуу болуп коюп атам деп. Кечирип коесуң. Аны элдин баары көрүп турат, билип турат. Кимдин кандай максат менен коюп атканынчы. Ошон үчүн бул шайлоодо бирдемени бекитип кое албайбыз. Элдин баарын көрүп турат. Агай, ушунча вактыңызды бөлүп келип отурганыңызга чоң ыраазычылык. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Чындыктын көрөрмандары, бизде бүгүн конокто белгилүү акын сатирик Куудул агайыбыз Рахман Разыков болду. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Сиздерге да чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.